Устаз, кыяматта кайсы адамдар бейишке кирет? Жакшы иштери 51%, күнөөлөрү 49% болсо бейишке киреби? Эгер күнөөсү 51% болсо, дозокто канча күнөөсүн жууйт? Эми билбейм, таразада Алла субханала ва таала айткан кыямат күнү тараза бар. Туган тараза бар. Тараза деп өзүңүздөр билесиздер да, анын эки ташы болот. Оң жагы, сол жагы болот. Ал-вазн яума идинил хак. Кыямат күнү тараза, бул акыйкат, бул бар нерсе, биздин ыйманыбыз бар буга. Ва надал мавазин ал-киста лияумил кыяма. Алла айтат, кыямат күнү биз адилеттүүлүктүн таразаларын орнотобуз. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ayshatin radiya. Kimnin sooп иштери салмактуу болуп кетсе, жыргал жашоо ошого. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya. Эми күнөөсү басып кете турган болсо, мындайча айтканда, сообу жеңил болуп, күнөөсү салмактуу болуп кете турган болсо, аны шоору куруусун да, анын бара турган жери дозого. Ал өтө жаман нерсе деп. Кандай болгон чакта дагы тараза бар. Эми сиз туура айттыңыз. 51ге 49 деп атасыз. 51 болсо, эми бул жакшамалыңыз көп деген сөз да. Бул түптүз бейиш. 49 болуп кала турган болсо, чатагыраак. Эгерде кандай болсо, канча жуулат, канча күн жуулат, мен буну билбейм. Onu Allah Taala özü bilet tuğanlar. Allah mehrimini alsın ha. Barımızda mehrimini alsın. Rumla duanı kılıp жүрүш Allahumma hasibna hisaban yasira. Ne degan dua? Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah bizdi jеңил esepke al. Bizdi jеңил esepke al. Manisi qanday? Ya Allah bizdin amalыбызды tekşirbe. Sonunda o eкен. Биздин амалыбызды ачып караба. Жөн эле ыйманы бар экен деп бүтүрүп эле кирсин бияка деп кое бер деген сөз да. Өзү мындай болгондо бул аят бар да. Хисабан ясира. Ла илаха иллаллах. Жеңил эсеп дегенде Айша энебиз Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан бул сураганда Пайгамбарыбыз айткан: "Ман нуқиша фақад халак." Ау кама кала алейхиссалату вассалам. Ким есепке алынса, ал жоқ болот дегенде. Кыямат күнү Алла Таала кайсы бендени бергеле десе бүттү. Есепти кишине карап коелу десе бүттү. Бирөө есеп, адамдан бир дагы адам есеп бере албайт туган. Жана мындай айтайын, амалың чак турсун, апке көздү. 10 көздү сар таразага кой. 70 жыл ибадатыңы бир таразага койсо, дагы 70 жылды кошуп кое берейли. Дагы бир 70'ti дагы кошуп коелу. Чүнтү бир көздүн салмагына жетпейт экен да. Алла Таалам берген сизге бир көз бар го, ушунун рахматына жетпейт экен сиздин өмүр бою кылган жакшылыгыңыз. Биз каягына жетсин биздики. Тугандар, ошондуктанчы. Анан кийин пайгамбар айтып атпайбы? Куранда Алла Таала жеңил эсеп деди. Жеңил эсеп деди. Пайгамбар айтат, ким эсепке алынса, ал жок болот деди. Чүнтү мына четканда бири-бирине кичине дал келбегендей болуп калды. Пайгамбарыбыз ана бул кеңейтип айтты да. Айша деди. Ким эсепке алынса, тартылса, ал жок болот ал. Бул Алла Тааланын жеңил эсеп дегени мааниси, макулбу? Бул жеңил эсеп деген мааниси эсепке албайлы, эсепке мындай, мына келди, эсепти көрбөйлү, өткөзүп бер деген сөз экен да. Амалыңыз келет да, дептери мененчи, делоңуз келет да. Делосу бар, өткөрүр бияка да. İçin açmayın eşi. Uşunu hisaban yasira деп koyadi. Allah'ım inşallah ustazlar dua kılatırlar. Ya Allah bizdin imanımızga ne tokto. Şu bendelerinde imanı bar ele dep. Amalımızda aça görübö deytiler. Ya Allah amalımızda aça görübö. İmanı bar dep ötkörübür depçi. Sebep bir namazımız Allah'a görsetkөнгө layıktуу emesi. Bir namazımız, ya Allah, mına uşu men namaz sen üçün okudum, mına bir karap koyçu degenge. La ilahe illallah.